Yusuf aleyhissalatu vassalamды атасынан сурап, бир туугандары ойноп эс алып келебиз деп алып кетишти. Алып кетишкенде бардыгы бир ойго келишти. Аны кудуктун тереңине таштоого. Yusuf алейхиссалам кудуктун тереңине таштаганда бир туугандары Аллах Таала вахий түшүрдү. Ва аухайна илейхи, biz vahiy kıldık Yusuf'a, elbette sen kabarlaysın bir tuğanlarına, bul kılgan işlerin alar bilbey turgan uçurda, baykabay seni tanımay turgan uçurda. Yusuf aleyhissalatu vassalamdın oşol mezgilde jaşı balakatga jetken je jetelekte bulamalar türdүү sözdөрдү aytat. Oşonun sebebiden bul vahiy kanday vahiy ele. Paygambar bulgon bele, Paygambar bolboso vahiy kelbeyt ele деген сөздөрдү айтканда, кээ бир уламалар айткан Yusuf алейхиссаламга Аллах Таала илхам кылып жүрөгүнө салган. Жүрөгүнө салып Yusuf алейхиссалату вассалам ушундай болооруна ишенген. Эмне үчүн Аллах Таала бул кабарды берди десе, сени кыйнап жаткан бир туугандарыңдан сенин даражаң бийик болот деген кабарды жеткизди. Sen bul kuduktun içinde kırsıkka başka nersege çaldыкпай, ийгиликке жетип эсен аман чыгасың, бир туугандарың сени тааныбаган деңгээлде өзгөрөсүң. Ушунчалык бийик даражага өзгөрөсүң, алар ойлоп да койбойт, ушул Юсуф бир тууганыбыз эле деп дейт. Ошондо сен аларга кабарын айтасың, силер ушундай кылгансыңар деп дейт. Бул окуяны, бул Кабарды Аллах Таала Yusuf алейхиссалату вассаламга бергенинин себеби ортодо ошол күнгө чейинки кыйынчылыктарга чыдашка жардам болот. Бир адам бир ийгилик айтылса, ошол ийгиликке жеткенге чейин кыйынчылыктарга чыдайт да. Мисалы, чет элге барып иштеш бул оңой эмес, өтө кыйын. Чет элде иштейсиң, ал жактын тамагы, бүт нерсеси кыйын. Бирок этегинде айлыкты эстегениңде чыдайсың да. Ошол үчүн Аллах Таала Yusuf алейхиссаламга ийгилигин айтып койгондо орто жердеги кыйынчылыктарга чыдоо жеңил болот да. Орто жердеги кыйынчылыктарга чыдаган жеңил болуп калат. Ошондуктан Аллах Таала бул нерсени кабарлап койду. Yusuf алейхиссалату вассалам bir kança жылдан кейін, 8 жыл деп айтат уламалар, bir kança жылдан кейін bir туугандары келип, чогуу чай ичип олтургандан айткан, силердин дагы bir тууганыңар бар эле, аты Юсуф болот, аны силер өлтүрөбүз деп кудукка салгансыңар дегенде чочуп кетет да. Бул кандай билет? Бизден башка эч ким билбеген маалыматты бул кантип билип алды депчи. Даже атабыз да билбейт болчу депчи. Анан ошондо айтат да, бул менмин депчи. Ошол күн келет деп кабар берип койдум. Эми булар эмне кылды? Атасы айтып жаткан го, карышкыр жеп алат, мен кыжаалат болуп жатам дегенде, макул болбой, биз күчтүүбүз, биз сактайбыз, карайбыз деп алып кеткен. Важау абахум иша'a yabkun. Келишти аталарына кечинде ыйлап. Кечинде аталарына кечке журду, ал эртең менен ишти бүтүрүп койгон эле. Бирок не кылды? Атабыз издеп келип калбасын, түнкирсин, түндө таппай калсын деп. Якуб алейхиссалам бираз картайгандыктан көзү алысты көрө албайт эле, түндө жакшы көрө албайт эле да. Ошол үчүн эмне кылды? Түндөсүндө келди, кеч киргизип, атабыз жол таппай калсын, бара албай калсын депчи. Эгер барып кудуктан суу ичейин деп сака таштап, анан үн угуп калып же баласы жабыш чыгып калып жүрбөсүн деп эмне кылды? Айтпай койду. Түндө келди атай. Кегенде да эмне кылып атат? Ыйлап келе жататтар да. Аябай өкүнгөн, кыжаалат болгон. Колу айтат аталарына: "Я абана, инна заhabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib." Айтышты: "Биз, атаке, биз кеткенбиз жарышканы, калтырганбыз Юсуфту жүктөрдүн жанына, буюмдарыбыздын жанына, анан жеп кетти аны карышкыр. Биз көрбөй калыппыз" дейт. Биз карап турганда эле жеп алды десе, кече айтканда, биз деген күчтүүбүз, биз деген коргойбуз деп атканда, биз жарышканы кетсек, карышкыр жеп кетиптир деп айтты. Ошол үчүн уламалар айтат, бирөө ыйлап эле арызданып жатса, ишене бербе дейт да. Кады Шурайх деген бир өтө белгилүү казы болгон. Ошол Кады Шурайхке
Bir аял аябай ыйлап өңгүрөп маселесин айтса ишенбейт экен. Жок, коюптур, токто, тактайлы десе, имам Шаби деген бир алым отурганда айтат: "Карасаң, ыйлап атпайбы? Эми ыйласа, шунчалык боздоп жаса, сен дагы деле ишенбеген казы экенсиң" десе, Юсуф алейхиссаламдын бир туугандары да ыйлап келген дейт да. Юсуф алейхиссаламдын бир туугандары да ыйлап келген дейт. Ошол үчүн жашоодо бирөө ыйлап келип арызданса ишенип албаңыз. Балаңыз кошунанын баласы менен урушуп кетет дагы ыйлап кирсе ишенбеңиз. Себеп бул кээде уруп коюп да ыйлап кирет да. Ушундай болот. Не болду десе, атам мени неге урдуң деп урушпасын деп алдын ала эле ыйлап даярдан болот да. Ошол үчүн баягы кылмышкерди издегенде биринчи арыз жазган өзүнөн сураш керек да. Кантип өлгөн, не болгон, кантип жоголгон, балким жок кылып эле жок деп айткандыр да. Bir uğru var eken de. Özü uğurdap koyat eken de uğru kaçtı elmine koşa kuyup жүрө берет экен. Kimdi kuyup жүргөн, hiç kim bileyt kuyup жүрө берет да. Ошол үчүн эмне дейт? Ушул окуядан кийин дейт, уламалар дейт, бирөө арызданып ыйлап келсе эле ишене бербегиниң. Ишенсең уят болосуң да. Чуркап чыксаң кошунаңдын баласыны бул уруп койгон болот да, жүгүрүп барып урушуп бүтүп карасаң, тактасаң, сенин балаң аны уруп койгон болот, чындап элечи. Ошого эмне кылыш керек? Ыйлаганга ишене бербеш керек. Болбосо булар өздөрү барып кудукка таштап, анан аябай боорукер жакшы адам болуп ыйлап келди. Андан ыйлап келгенден кийин не кылды? Биз жарышканы кеттик элек, биздин буюмдардын жанында калтырганбыз карышкыр жеп кетти дейт. Ушул жерде Умар радиаллаху анху хадис айткан, пайгамбар алейхиссалам айткан: "Адамдарга жамандыкты үйрөтүп бербегиле өзүңөр. Якуб алейхиссаламдын балдары карышкыр адам жейт дегенди билбейт эле өзү айтып койгон. Мен корком карышкыр жеп кетишинен" деп, анан балдары ошондон колдонуп кетти, жалган айтты дейт. Ошол үчүн адамдарга жаман жолду көрсөтүп бербегиле, кийин ошол жолду колдонот дейт. Ошол үчүн көп карасаңыздар жаңылыктарда кылмышкерлер мындай кылыптыр дейт да. Анан не болду десе, тергелип жатат деп коет. Аны уккандын бардыгы ушундай кылса болот турбайбы дейт да. Камалды, өмүр бою кетти, жазасы угулбайт да. Кылмышты айтканда, кылмыш кылганды билбегендер дагы үйрөнөт да. Жазасы кош айтылбайт да, бизде жазасы сот болуп, канча убактан кийин келет, же акталып кетет, же бир нерсе болуп кетет, түшүнбөйсүң. Дал ошондой болот. Ошондуктан жаңылыкка бир нерсени чыгарып жатканда, адамдар жаңы кылган жамандыкты чыгарбаш керек да. Себеп билбегендер ошону үйрөнөт, ушундай да кылса болот турбайбы деп. Ошол үчүн пайгамбар салам айткан, адамдарга жаман жолдорду өзүңөр үйрөтүп бербегиле. Макул бир адам бир жаман иш кылып жаап кой. Андан кийин не кылды? Балдары сөзүн улап айтып атат: "Ва ма анта бимуъминин лана валау кунна садиқин." Баары сиз ишенбейсиз бизге, эгер чын айтсак да эле дейт. Чын айтып атабыз деген жок да, биз чын айтсак да баары сен ишенбейсиң дейт да. Sen ишенбегенге эмне себеп болду деп ишеништен тайып кеткенсиң да. Ошол үчүн не кылат? Булар күнөөнү атасыга жүктөгөнгө аракет кылып атат. Баары бир сиз бизге ишенбейсиз, чын айтсак да эле дейт да. Чын айтып көрчү, ишенейин. Чын айтпай жүргөндүктөн анан не кылат? Ушинтип айтат да. Ыйлап келди биринчи, жасалма кылып. Экинчиси жалган айтты, карышкыр жеди деп. Үчүнчүсү не кылды? Biz çın aytsak da bari bir siz ишенбейсиз, siz öz bizdi укпайсыз деп айыптага баштады аталарыначы. Андан кийин эмне кылды? Сөздөрүнө далил катары важау ала камисихи бидамин кадибин алып келди көйнөгүнө жалган эле канды. Көйнөгүнү жалган кан менен алып келди. Мына карышкыр жеп алды ишенбесеңиз депчи. Сөздөрүнө далил алып келди. Ошол үчүн чын сүйлөгөн адам бар го, бир эле айтат экен да. Ушундай болду дейт экен. Аркасынан ага далил катары паланчы да көрүп турду, түкүнчү да көрүп турду дебейт экен да. Неге десе, чын сүйлөгөн адам бир сөз айтат экен дагы, мени жалганчы деп ойлоду деп ал ойлобойт экен. Жалганчы жалган сүйлөгөндөн кийин жалганчы деп ойлоп калды окшойт деп анан далилдап келет экен да. Ошол үчүн ким касам ичсе, анын сөзүгө ишенбе дейт. Негизи ал өзү жалган айтат дагы, жалган деп ойлоп калды, ишенбей калбасын деп анан касам ичкен кошумчачы. Ошол үчүн жалганчы касам ичкенин эле билип алса экен. Бул көбү жалганчы экен, касам ичкен жерине ишенесиң, калганыга ишенбейсиң да. Булар далил алып келди. Атасы сураган жок, ишенбеймин да дейлик. Атасы сүйлөгөнгө да үлгүрлүк да.
Ошондо эмне кылды? Ва кала бал саввалат лакум анфусукум амран. Силердин нафсиңер бир ишти көркөмдөптүр. Фасабрун жамил, өтө чырайлуу сабыр кылыш керек деди да. Менин сабырым, менин ишим өтө жакшы сабыр деди. Атасы 2-3 нерседен билип калды жалган экендигини. Биринчиден пайгамбар эле Аллах вахий кылышы мүмкүн. Экинчиден мурда эле билет эле ушундай бир нерсе кылышын, көрө албастык кылгандыгын. Үчүнчүсү көйнөгүн алып келгенде, көйнөгүнү кан кылыптыр, бирок көйнөгү бүтүн экен да. Ошондо Якуб алейхиссалам айткан экен, өтө ырайымдуу карышкыр жептир менин баламды дейт. Неге десе, көйнөгүн чечип, анан кийин жеген экен депчи. Карышкыр жегенде чечпей жейт да. Ошондон айткан экен да, Юсуф алейхиссаламдын окуясында көйнөк 3 жолу окуя болуп келет. Биринчи көйнөгүнүн акыбалы бир туугандарынын жалганчы экендигинин далили болот да. Карышкыр жеп атса, тутулат, айрыйт да карышкырын түймөсүнөн акырын чечип, коп-кой деп анан жеп бүткөндөн кийин кичине канга малып коелу деп. Канга малып атканда аралаш керек да. Уурунун акыл иштебейт деген бир сөз угуп жүрөбүз да. Уурлук кылып жатканда бир жерге өзгө бир нерсе калтырып кетет да. Ошол үчүн бир адам бирөөдү чакырган экен, милиция чакырса, чуркап келип туруп айттыр да. Торпокту мен урдаган жокмун дейт экен да. Кайсы торпок десе, жоголгон торпок. Качан? Паланчан күнү каякта, түкүн жакта. Анда сен урдапсың дейт. Полный адрести билсең, анан сен эмессиң депчи. Чындап эле торпок издеген экен, бирок адамды чакырганда өзү айтып баштаган экен да барынчы. Ошол үчүн булар далилини не кылды? Жалганчы экендигин далилин өздөрү көтөрө келди. Ойлоду буну менен чынчылбыз деп далилдейбиз деп да. Ошондо Якуб алейхиссалам айтты, силердин нафсиңер бир жаман ишти максат кылып бир нерсе жасаптыр, этегине чыкмакчы экенсиңер, мен сабыр гана кылам деди да. Көрө албастар бир иш жасаган болсо, пайгамбарлардын тарикасы, эрежеси ушул эле, Аллахка тапшырып, эмне кылат эле? Эч кимден эч нерсе үмүт кылбайт эле да. Сабыр эмне? Фасабрун жамил дегендиги айтты, эң жакшы сабыр кылуу деди да. Сабыр түрдүү болот. Мисалы, сабыр, жакшы сабыр, анан жаман да сабыр болуп бөлүнөт да. Сабыр эмес да, жаман сабыр эмес, сабыр эмес деп айтылат. Мисалы, бир адам кылмыш кылып, кылмышына жаза алып олтурса, ал сабыр эмес да. Чыдап кой, өтүп кетет, сабыр кылды. Ол сабыр эмес, ал жаза алчы. Сабыр дегени, сага бирөө зулум кылса, ошол зулумга жооп бербегендин аты сабыр да. Жооп бергенге күчүң жетип туруп жооп бербегендин аты сабыр, күчүң жетпей эле кой дедим да деген аты сабыр эмес да. Ошол үчүн сабыр деген кайсы? Ачууң келди, бирөөгө ошол жообун бергиң келет, колуңдан да келет, бирок бербей койсоң ошонун аты сабыр болот экен да. Эң чырайлуу сабыр кайсыл десе, зулум кылса, зулумуна жаман мамиле кылбастан, балки ошонун арызданып эч кимге көтөрүп чыкпастан Аллахка тапшырып коюудун атыны сабыр деп айтат экен да. Ошол үчүн Якуб алейхиссалам издеп да барган жок, арты кайсыл жерде жеди, жок дегенде сөөгүн чогултуп да көмөйүн деген жок да. Силер бир нерсе кылдыңар, болду деди. Дальше Якуб алейхиссалам неге кыймылдабады десе, уламалар айтат, эгер барып издесе булар алдын ала барып бир бала кылып коет дейт. Кой дейт, Аллага тапшырып коеюн, не кылса да кылды, калганын Алла сактайт дейт да. Ошондо айтты, валлахул мустаан, Аллах жардам берүүчү, жардам сурай турган зат Алла эле, алама тасифун, силер айтып жаткан нерсеге. Айтты, мен Аллахка тапшырдым дейт. Ошондуктан пайгамбарлардын эрежеси жашоонда ушундай эле. Эмне кылат? Түрдүү жалаалар, кыйынчылыктары келгенде Аллахка гана кайрылат эле, Алла, муну сен жөнөттүң депчи. Ошол үчүн ушундай учурларда эмне кылыш керек десе, эң биринчи өзүнүн күнөөсүнө ыйлаш керек экен да. Якуб алейхиссалату вассаламдын кабагы ыйлай бер кыжалат болуп төмөн болуп калган эле, ошо кыжалат экенин адамдар билбесин деп өдөгө тартып байлап коет экен да. Баягы мындай бир нерсе менен тартып өдө кылып байлап коет экен да, кудду настроение менен жүргөндөй болот экен да. Ошондо Якуб алейхиссалату вассаламга эмне кылыптыр? Аллах Тааладан вахий келген экен. Аташкуни, не арызданасыңбы мага десе, жок я Аллахым, Робби хотиатун ахтатуха. Мен бир чоң ката кылдым, ошол катамды кечир деп өзүгө ыйлаган да. Ошол үчүн бир туура эмес мусибат келген убакытта биздин пикирибиз, оюбуз ушундай иштейт экен, ким кылыптыр депчи. Мисалы, Алла сактасын, бүгүн мисалы кечетен бери болуп аткан маселе, Тоошуда кар жаап, пробка болуп калды. Журналист барып сурап атат да, не болду десе, өкмөт күнөөлүү дейт.
Гайлар күнөлүү дейт. Асмандан кар жаап атса. Алдын ала погода айтылды. Күн бузулуп атат деп. Дөңгөлөгүңдү кыш кылып алсаң болбойбу? Иштеш керек эле, жолду тазалап коюш керек эле дейт. Ал ушундай асмандан келген нерсеге жердегилердин күчү жетпейт. Жердегилерден келген проблемага Аллахтын күчү жетет. Асмандан чечип кое берет. Ошол үчүн не кылат? Жердегилер проблема кылды эле, Якуб алейхиссаламга кыйынчылык пайда кылды эле, Якуб алейхиссалам не кылды? Аллахка кайрылды да. Ошол үчүн жердеги махлуктар кыйынчылык пайда кылып сыноо келсе, кайра жердеги бир махлукка барып жалбарсаң, маселең чечилбейт экен да. Мисалы бирөөгө карыз болуп калдың. Ошол карызды кутулуш үчүн бирөөдөн барып карыз сурасаң, кутуласың карыздан. Просто мындагы карызың 5000 сом, буга 5500 сом болуп калды. Жол керекетти, аяк же кийимге кошуп бересиң да. Аллахка кайрылсаң чечилмек да. Ошол үчүн жашоодо адам баласына келген кыйынчылыктарды Аллахка кайрылып чечиш керек экен да. Ушуга ниет кылалык барыбыз иншалла, ар бир кыйынчылыкта бул менин катам деш керек. Якуб алейхиссалату вассалам эмне ката эле? Мен ката кылдым деп атат. Баласыны көбүрөөк жакшы көрдү. Иншалла көбүрөөк жакшы көрсө эмне болот? Эртең өтөбүз иншалла.